Салам достор, мага келген суроолордун арасында стресс жөнүндө көп кайрылышат. Эже стресс болуп атам, стресске батып кеттим, стресстен кантип чыгам деп. Бирок чындыгында ушундай кайрылган адамдар биринчи стресс менен жакшы таанышып алууга чакырат элем. Анткени биздин коомдо, биздин чөйрөдө айтор стрессти негативдүү өңүттө караганга көнүп калганбыз. Стрессти башкача айтканда мындай терс линза аркылуу карайбыз да. Бирок эгер биз стресс менен жакшылап достошуп алсак, стрессти өзүбүздүн кызыкчылыкка колдонгонду үйрөнүп алсак, анда аябагандай көп ийгиликке жетебиз жана көбүрөөк эффективдүү боло алабыз. Стресс кандайча жакшы болушу мүмкүн деген суроо туулат. Стресс бул биздин жашоодогу ар кандай өзгөрүүлөргө биздин организмдин реакциясы. Мейли ал жакшы өзгөрүүлөрбү, мейли ал терс окуяларбы, керек болсо биз балалуу болсок, квартира сатып алсак, лотереядан утуп алсак же темир тулпар сатып алганда биз стресске кабылабыз. Бул кубанычтуу кабар дагы биздин организмди стресске кабылтат. Ошол сыяктуу эле негативдүү окуяларда дагы биз стресс болобуз. Карасаңыздар, демек бул стресс жакшы эле нерсе. Бирок стресс күчөп кеткенде бул дистресс болот, анан дистресс күчөп отуруп, анан субдепрессивдүү абал, анан депрессияга өтүп, кыскасы андан ары дагы тереңдеп кете берет. Ошондуктан бүгүн биз стрессти кантип көзөмөлдөсөк болот, стресс менеджмент деген түшүнүк бар, жана өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга кантип колдонсок болот, силерге бир нече техника сунуш кылам. Стресстин артыкчылыктарын санап бергенге аракет кылайын. Стресс эмнеси менен жакшы? Стресс бизге мотивациялык таасир берет. Кандайча? Эң сонун таасир берет, болгондо да мотивацияны көтөрөт. Мисалы, көптөгөн студенттер, деги эле ар бирибиз студент болгонбуз, эртең экзамен, же болбосо экзаменге саналуу күндөр калды, саналуу сааттар калды дегенде биз эмне болобуз? Стресс болобуз. Бирок ошол стресс бизди эмнеге түртөт? Даярданууга түртөт. Ал бизге кадимкидей күч берет, мотивация берет, энергия берет. Демек, стресс учурунда бизге күч бере турган, организмде күч бере турган, энергия бере турган гормондор иштелип чыгат. Ошол себептен стрессти биз, стресс болуп атам, демек мен азыр даярданышым керек. Стресс болуп атам, демек мен ушул ишти кылышым керек деген реакция кылганды үйрөнүшүбүз керек. Андан кийин стресс бизде кайра-кайра жашообузда жаралган стресстер бизде көтөрүмдүүлүктү жаратат. Мындайча айтканда, биз стрессоустойчивый, стресске көтөрүмдүү болуп калабыз. Мисалы, эл алдына чыгып сүйлөө кай бир адамдар үчүн башында болуп көрбөгөндөй укмуш стресс. Бирок ал адамдар канчалык көп чыгып сүйлөсө, канчалык эл алдына сүйлөөдөн машыкса, улам стресс азайып отурат дагы, эл алдында чыгып сүйлөөдө стрессоустойчивый, стресске туруктуу болуп калат. Демек, бул бизде кайсы бир деңгээлде стресске карата иммунитетти пайда кылат. Андан кийин биздин когнитивдик функциялар деп коет психологиянын тили менен, жалпак тил менен айтканда, таанып билүү ишмердүүлүгүбүздү арттырат. Мисалы, кайсы бир жолугушууга кечигип шашып баратасыз, анан жолдо тыгынга туруп калдыңыз. Сиз дароо эмне болот? Ошол учурда стресс болосуз. Кечигем, аябай жоопкерчиликтүү жолугушуу болчу, бул менин бизнесиме маанилүү болчу, же болбосо ошол жерде съемка болмок, кайтор ушундай катуу стресс болуп атасыз да. Бирок ошол эле учурда сиздин мээңиз эмне кыла баштайт? Издене баштайт. Бул тыгындан чыгыш үчүн эмне кыла калыш керек? Кайсыл жол менен кетип калыш керек? Же болбосо түшө калып, такси кармай калышым керекпи? Коомдук унаада баратсаң. Же машинемди ушул жерге кое коюп, жөө чуркап бара калсам, айтор бул учурда мээ чыгуу жолун издейт дагы. Башкача айтканда, биздин таанып билүү ишмердүүлүгүбүздү арттырат. Демек, стресс биздин мотивациялык жагыбызга, биздин көтөрүмдүүлүгүбүзгө жана ошондой эле таанып билүү ишмердүүлүгүбүздү арттырат экен. Эми демек, стресс бизди кыймыл аракетке түртөт, стресс бизди жашообузда керек болгон дискомфорттуу аймакка түртөт. Бизди жайына койсо адамдар, биз комфорттуу, өзүбүзгө жайлуу, көнүп калган аймакта эле жыргап эле мага ушул эле жер жагат, мени тынчымды албагылачы деп жата беребиз. Бирок стресс болгондо гана адам дискомфорттуу, өзүнүн жайлуу аймагынан чыгып, дискомфорттуу аймакка барганга мажбур болот. Качан адам өсөт, качан адам өзгөрөт, качан адам ийгиликтерге жетет, качан өзүн дискомфортко гана түрткөндө.
Анткени дискомфорттуу аймакта биз жаңы көндүмдөргө үйрөнөбүз, жаңы сапаттарга ээ болобуз. Кыскасы, ал жерде бизге башында ыңгайсыз болот, бирок акырындап көнө баштайбыз. Ошентип биз өзүбүз стресс болгон сайын өзүбүздү дискомфорттуу зонага түрткөн болобуз. Андан ары, биз качан курч стресс абалына кабылганда, достор, эң таң калыштуусу биздин мээбизде жаңы нерв клеткалары пайда болот экен. Ушул жөнүндө уктуңуз беле? Бул өзүнчө эле керемет. Жаңы нерв клеткалары пайда болгон адам бул жашарат. Бул адам жаңы нерв клеткалары пайда болгон адамда эң сонун мүмкүнчүлүк бар, ошол жаңы клеткаларга жакшы маалыматтарды топтоо, жакшы маалыматтарды киргизүү же жазуу деп айтабызбы. Бул дагы эң сонун мүмкүнчүлүк. Ошол себептен стресске кабылганда, сиз мындай кабыл алып жатканда, стресс болуп жатканда, азыр менин мээмде жаңы клеткалар пайда болуп жатат. Демек, мен азыр ошол клеткаларга эмнени жазышым керек? Билесиздерби, мисалы окуучулар ыр жаттаганды унутуп калса, мына азыр эжей мени сурайт дегенде 4 сапырды эмне үчүн тез арада жаттай беришет. Стресс ошого түрткү берет. Мээ ушунчалык биздин көзүбүзгө көрүнбөгөнү менен тез иштеп баштайт, жаңы нерв клеткалары пайда болот. Бала окуган ырлар 4 сапыр ошол клеткаларга жазылат дагы, анан доскага чыгып туруп айтып берип койгон балдар бар. Демек, стресс ошол нерсеге түрттү. Эске тутумду жакшыртат стресс, жана ойду бир жерге топтоого дагы жакшы өбөлгө түзөт. Мисалы, биз стресс болмоюнча чаар жайыт ойлонуп жашай беребиз. Качан стресс абалына туш болгондо, ошол маселе боюнча оюбузду бир жерге топтойбуз да, издене баштайбыз, ошол жөнүндө окуй баштайбыз, анан оюбузду бир жерге топтоп чечим чыгарганга аябай жакшы жардам берет. Эми ошентип биз стрессти мындан кийин душман катары эмес, жардамчы катары, дос катары кабыл алганды үйрөнгөнүбүз аябагандай жакшы болот. Мисалы, көбүнчө стресстин биринчи белгилеринде бизде адатта терс ойлор пайда болот. Өзгөчө негативдүү окуяларга байланыштуу стресс болгондо биз дароо негативдүү ойлонуп баштайбыз. Бул жерде стресс менен достошуш үчүн дароо эле ошол негативдүү ойлорду позитивдүү ойлорго алмаштырганга үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, келгиле алыс кетпей эле 2020-жылы биздин өлкөнү аябагандай чоң стресс каптады десек болот. Бул пандемия, Бирок ошол стресс бизди эмнеге түрттү? Стресс элди бириктирди. Стресс бизди онлайн окутуунун ар кандай көндүмдөрүнө үйрөндү. Стресс бизди ден соолукту баалаганга жана туура жашоо, сергек жашоо образын жүргүзүүгө түрттү. Мисалы, ошол пандемиядан кийин көптөрдү билем, мен спорт менен машыга башташты. Пандемиядан кийин көптөр спирт ичимдиктерин таштагандар бар, тамекини таштагандар бар, туура тамактана баштагандар бар. Ошол сыяктуу эле ден соолукту биринчи орунга коюп калгандар бар. Анан ошол учурда стресс абалы үй бүлөдөгү мамилени жакшырткан дагы учурлар болду. Кыскасы, өлкөлүк, глобалдык, мамлекеттик же болбосо дүйнөлүк ракурста алып карасак дагы бул стресстин көп жакшы жактарын байкоого болот. Ошол себептен стресстен коркпойбуз, дароо позитивдүү ойлорго алмаштырганга аракет кылабыз негативдүү ойлорду, ошондо биз стрессти көзөмөлдөй алабыз. Мисалы, стрессти көзөмөлдөш үчүн, башкарыш үчүн мен силерге бир техника сунуш кылайын. Мурунку жашооңуздагы стресс абалдарын эстеп көрүңүз. Жакында эле, орусча айтканда свежий, сизди стресс абалына түшүргөн абалдарды эстеп көрүңүз. Анан бул суроону өзүңүзгө бериңиз. Ошол стресс абалы мени кандай нерсеге үйрөттү? Кандай 3 нерсеге? Макул, андан ашыкча санабай эле коюңуз. Кандай 3 нерсеге үйрөттү? Мисалы, дагы деле баарыбыздын дагы деле эсибизде болгон ушул вируска кабылган адамдарга, катуу ооруган адамдарга 3 кандай нерсеге үйрөттү? Мисалы, мен өзүмдү анализ кыла турган болсом, мен даам сезүү деген сезимди аябай баалап калдым да. Буга чейин мен ойлочумун, даам баарыбыз эле даам сезебиз да. Анын эмеси бар деп. Бирок мен ооруп жатканда даам сезүү деген өзгөчө жытты билбейм, бирок даам сезүү жоголуп кеткенде аябай ыза болдум. Салаттын мындай күн жылуу болгондуктан мөмө жемиштердин даамын сезбей калдым, жашылчалардын даамын сезбей калдым. Кадимкидей билбейм, муну башыңардан кечириңер болуш керек. Аябай мындай
ыйлагым келди, ыза болдум да. Демек бул мен үйрөнгөн нерсе таам билүү сезимим бар экендигине мындайча айтканда шүгүрчүлүк кылуу. Бул аябай чоң байлык экенин баалап калдым. Дагы эмнеге үйрөттү? Мисалы, ошол оору учурунда мен онлайн тренингтерди, вебинарларды өткөндү үйрөндүм. Анткени мага чыгууга болмок эмес, бирок ошол эле учурда иштеш керек болду. Ошол учурда мен онлайн консультация алганды үйрөндүм. Карасаңар, бул аябагандай чоң стресс абалы, коркунуч да абал, бирок мен көп нерсеге үйрөндүм. Демек, кандай гана стресске кабылбайлы, дароо мээбизде анализ кылганды үйрөнөбүз. Азыр мен ушундай кыйынчылыкка кабылдым. Мен ушул нерседен мен кандай жаңы нерсеге үйрөнсөм болот деп туруп тык санап койсоңор, бул силерге демек стрессти көзөмөлдөө болуп саналат. Андан ары дагы бир нече техникалар сунуш кылайын. Качан стресске кабылганда, өзгөчө бул дистресс, стресстен күчөп бараткан абалга, такыр чыга албай калган абалга туш болуп баратканда, психологдор дагы, көптөгөн эксперттер да сунуш кылат, башка адамдарга, чөйрөңдөгү сени курчап турган адамдардын арасынан сенден да кыйын абалда турган адамдарга барып жардам көрсөтө баштоо. Албетте бул кыйын, бирок билесиздерби, эмне үчүн мындай сунуш кылышат? Качан адам башка бирөөгө кам көрө баштаганда, биздин денебизде биз көрбөгөнүбүз менен, байкабаганыбыз менен окситоцин деген пайдалуу гормон иштелип чыгат экен. Таң калыштуу, биз жардам берип башка адамга кам көргөндө. Анан ошол учурда, стресс учурунда пайда болгон кортизол гормонун төмөндөйт экен дагы, окситоцин бизге көбүрөөк жакшы таасир этет экен. Демек, өзүңүздөн оор абалда турган адамдарга жардам берүү бул мыкты техника. Стресс абалына кабылганда эч качан жалгыз калбаңыз. Албетте, кээде биз стресс болуп турганда эч ким менен сүйлөшкүбүз келбейт, мамиле кургубуз келбейт, эч кимди уккубуз да келбейт, эч кимге сүйлөгүбүз да келбейт. Бирок бул бизге жардам бербейт. Көп учурда мындай стресске кабылган учурда адамдар тескерисинче мамиле түзгөнгө аракет кылыш керек. Анткени мамиле өтө маанилүү. Качан мамилелешкенде, албетте, негативдүү адамдар менен эмес. Бул нерсени эске алгыла. Позитивдүү, сизге энергия берген, сизге кубаныч тартуулаган, сизди шыктандырган, сиздин баалуулуктарыңызды билген жана сиздин күчтүү жактарыңызды дайым байкап турган адамдар бар, мен ишенем. Ошондой адамдар менен мамиле түзгөнгө, жок дегенде ошондой бир адамга барып, ичиңиздегини айтып алууга аракет кылыңыз, анткени бул стресстен чыгууга аябай жакшы жардам берет. Андан соң дагы бир аябагандай сонун техника — регулярдуу физикалык көнүгүүлөр, дене көнүгүүлөрү. Бул аябагандай биз машыгып жатканда бизде керектүү эң сонун биздин организмге пайдалуу гормондор иштелип чыгат. Изилдөөлөр бар, жок эле дегенде бир күндө 15 мүнөт жөө басуу депрессияны бир канча эсеге азайтат. Азыр мен так билбей калдым, бирок силерге айтам, 26% азайтат экен депрессияга түшүү тобокелдигин. Демек, бир күндө жок дегенде 15 мүнөт тез басыңыз, же болбосо тез чуркаңыз. Карасаңыз, 15 эле мүнөт. Бирок сиз ошондой кылуу менен өзүңүздүн стресс абалыңыздын депрессияга өтүп кетишин алдын алган болосуз. Андан сырткары, стресс абалына кабылганда дагы бир акыркы техника — өзүңүздүн дене тилиңизди тыңшаганды үйрөнүңүз. Мисалы, стресс абалына кабылган адам, өзгөчө негативдүү стресске кабылган адам, негативдүү окуяларга байланыштуу стресске кабылган адам дароо эле эмне болот? Кабагыбыз бүркөлөт, ооздорубуз ылдый түшөт, анан бүкүрөй өтүшөбүз, шалпая өтүшөбүз, же болбосо бүрүшө өтүшөбүз да. Бул нерсе бизди стресстен чыгууга бул жардам бербейт. Билесиздерби, өтө таң каларлык бир эксперимент кылышкан да. Адам качан маанайы жок болуп турганда, жөн гана 1 мүнөткө жетпеген жылмаюуну жаратса, бул жылмаюу биздин мээбизге сигнал кетирет: менин
кожоюнум жылмайып атат, демек жакшы окуя болду дейт дагы. Анан бул жакта бизде кубанычтын, дофамин жана башка жакшы гормондор иштелип чыгат да, кайра биздин денебизге таасир берет. Демек, денебиздин тили менен иштешкенде, мындайча айтканда, керек болсо жанагы өзүнө карата баасы төмөн адамдарга, өзүнө ишенбеген адамдарга да ушул техника сунуш кылынат. Дене бойду түздөп, жылмаюу, бүкүрөйбөө, мындайча айтканда, жеңүүчүнүн, победитель деп коет го, жеңүүчүнүн позасын алуу, бул кадимкидей адамдын баасын көтөрөт. Кадимкидей адамга ишеним тартуулайт жана стресс абалынан чыгарат. Ошондуктан дене тилиңиз менен дагы иштешкенди үйрөнүңүз. Бул далилденген. Эгер ишенбесеңиз кылып көрүңүз, анан албетте видеонун алдына кандай сезимдерге туш болгонуңузду калтырып коюңуз, биз кубанычта болобуз.